Ишкердикти колдоо борбору 2 жылдан бери иштеп келе жатат. Негизинен 4 адисте иштейт. Борбордун негизги максаты бул Оштогу, Жалал Абадтагы, Баткендеги жалпы эле ушул ишкердикти жүргүзүп аткан бизнесмендерге жардам берүү, консультация көрсөтүү, кайсы тармакта болбосун, сервисте болобу, өндүрүштө болобу, кызмат көрсөтүү, курулуш, ар кандай тармактагы ишкердикте өзүнө жараша пландарды көрсөтүү, бизнес план, реклама, маркетинг, пиар, финансы, кошумча грант, тренинг, семинарга окшогон нерселерди өткөрөбүз, ошолорго жардам беребиз. Ишкердикти колдоо борбору пландаштыргандай эле 2019 жылы 8 компания тандап алган. Ошол 8 компания менен конкреттүү түрдө иш алып барабыз деп 2 айлык, 3 айлык ар кандай мөөнөттө келишимдерди түзүлгөн. Ошол келишимдин негизинде 8 компанияга консультация көрсөткөнбүз. Мисал үчүн биринчи кардарыбыз бул визитка журналы, визитка бизнес журналы 1 айда 1 чыгат. Анан кийин ишкерлер менен түздөн түз иштешет. Бул дагы өзүнчө бизнес. Как бизнес катары бизге кайрылды, бизге клиент таап бергиле, бизге иштөө системасын түшүндүргүлө, жардам бергиле. Биз канткенде ушул визитканы жакшы деңгээлде чыгара алабыз деп отуруп, жанагындай техническое задание жаздык. Башкача айтканда, кайсыл айда биз кандай нерселерди аткарышыбыз керек боюнча графиктерди жаздык. Биз аларга жардам берип, ушул жаш визитканын командасы менен кошо компанияларга барып, коммерческий предложенияларды көрсөтүп, биз ушундай услуга көрсөтөбүз, биз ушундай жасайбыз деп 1-2 презентацияларды кошо жасап, мисал үчүн аэропортторго чейин барып, самолетторго барып, ушул визитка журналы кайсы жерде туруш керек, кандай туруш керек, платный болуш керекпи же бекер таратылыш керекпи, ушул системаларды 1 айдын ичинде түзүп алып туруп, анан кийин внедрение деп коет, ошол өзгөрүүлөрдү киргиздик. Киргизгенден кийин кардарлар көбөйдү, журнал бекер болду. Бирок бекер дегенибиз ошол эле акчаны биз рекламаны сатуудан алып баштадык. И мындайча айтканда, визитка журналы бул бизнес журналга айланып, эми ар бир эле адам пайда көрөм дейт, ошол 0-0-гө чыкты. Мындайча айтканда, өзүн актап, жакшы иштей баштады. Командага 2 адам кошулду. Ар бир иштеп аткан сотрудниктин өзүнүн должностной инструкция деп коет, эрежелери, эмне кылыш керек, кайсы маалда эмнелерди аткарыш керек деген структураны так киргизилип, азыр системага түштү. Акыркы көрсөткөн консультациябыз бул январь айында ошол Визитка Awards деген жылдын тандоосу номинациясында ошол мааракени өткөрүп бергенге жардам бердик. Ишкердикти колдоо борбору аябай чоң жардам көрсөттү. Ал борбор менен биз август айынан бери иштеп келатабыз. Салым аябай чоң, клиенттерибиз көбөйөт, клиентский базаны айрыкча ошолор бизге көтөрүп, жардам берип келет. Анан
жарым жылдын ичинде эле өзгөрүүлөрдү айтсам, биз ай сайын мурун ар жылда тираждар көп эсе, азыр ай сайын тиражды көбөйткөн мүмкүнчүлүгүбүз болуп турат. Экинчи кардарыбыз бул шаардагы эң алдыңкы полиграфиялык борборлордун бири болуп эсептелген Максимум полиграфиялык борбору. Максимум менен дагы консультация көрсөткөнбүз. Биринчиден клиенттерди көбөйтүү, экинчиден полиграфиянын ичиндеги отделдер аябай көп болгондуктан бири-бири менен кандай иштешет, бири-бири менен кандай задачаларды коет. Ар бир сотрудник биринин ишин бири кайталабаш үчүн жаңы структураны киргизип, клиенттердин санын көбөйтүп, анан эл аралык уюмдардан эми бардыгыбыз билебиз, алар тендер жарыялап, чоң-чоң заказдарды берет. Ошолор менен түздөн-түз сүйлөшүп, качествону оңдоп, Максимум продукциянын качествосын канча брак чыгып атат, аны кантип азайтыш керек, клиенттер менен кантип сүйлөшүш керек, кантип сатыш керек, кайсыл жерде кандай кылып реклама көрсөтүш керек, тендерлерге катышып чоң-чоң заказдарды кантип алыш керек, ошол иште отдельный бир сотрудник ошого жооптуу болуш керек деп, аларга дагы ушундай структураны жазып, көмөктөшүп, жардам берип, ушул полиграфиялык борборду чоң заказдарды кабыл алганы көмөк бердик. Алар менен 3,5 ай иштедик. 3,5 айдын ичинде 4 тренинг өткөрдүк. Бишкектен бир чоң полиграфиядан адамдарды чакырып мастер-класс өткөрдүк. Кайсыл жерден кандай кылып эконом кылса болот. Себеби дегенде аларда өндүрүш да бар, кызмат көрсөтүү да бар. Ошол өндүрүш жагын кандай оборудованияны кандай кылып иштетсе болот, кандай кылып иштөө мөөнөтүн узартса болот. Ошого технический майда нерселерден баштап чоң тендерлерге катышуу жана ошолордун юридикалык документациясын кандай туура толтуруу боюнча кызматтарды көрсөттүк. 3,5 айдын ичинде жакшы результаттарга жетип, 1,5 эсе айлык оборотун көбөйттүк. Максимум полиграфия борбору 16 жылдан бери элге кызмат кылып келет. Биз ушу бардык ишкана, мамлекеттик ишкана жана ар кандай бизнестердин башталышы баары бизден башталат. Визитка, буклет, рекламалар, ар кандай рекламаларны мыкты сапатта жасап, Максимумду жакшы баарын мыкты жасаганга аракет кылабыз. Шаарларда илинген баннерлер, шаардын көркүн ачып, рекламалардын бардыгын жасап, объемный букваларды жасайбыз. Ишкердикти колдоо борбору менен иштей баштагандан бери алар бизге ар кандай кардарларга маалыматтарды беришип, бизге алып келишет. Сатуу боюнча ар кандай тренингтерди өткөзүшөт. Жана ушул Максимумдун өнүгүшүнө чоң салым кошушат. 3-чү кардарыбыз бул Чикаго деген жаңы ачылган ресто бар. Анан алар ачылганда бизге кайрылып кеңеш сурашкан. Себеби дегенде Ошто аябай
жанагы общепиттер көп, кафелер көп. Ошолордон айырмаланып биз кандай кылып киргенде клиенттерге ушул рынокко кирип клиенттерди тарта алабыз деген задача турган алдыбызда. Анан биз айтканбыз, эгерде силер жаңы кафе болуп атсаңар, келгиле жанагындай клубный кафе же атмосферный кафе деп коет. Постоянный клиенттер келе турган жер болсун, жашы 25тен өйдө, 30дан өйдө келип, отуруп, эс алып, ошол жерде кандайдыр бир темада сүйлөшүп, бир нерселерди талкуулап, тематический мероприятияларды көбүрөөк өткөрөлү деп концепциясын түзгөнбүз. И ошол концепцияны киргизүүдө жардам бергенбиз. Ачылышында элес группаны чакырып, атай ошол группаны чакырганбыз. Себеби дегенде алардын кардарлары 30-35 жаштагы адамдар бизге, как раз ошолор бизге керек деп, башынан баштап ошол мекеменин, Чикагонун характерин жасай баштадык да. Бул чоң адамдарга ылайыкталган 25, 30, 35, бул жерде взрослыйлар, жаштар жок деп туруп, ошондой форматта көрсөткөнбүз. 1-2 мероприятия өткөндөн кийин кардарлар өздөрү көнүп калды. Эгерде Чикагого келсең, сүйлөшүп, отуруп, жолугушууларды өткөрүп кетсе болот экен деп, и ошол стратегияны азыр узартып атабыз. 3 мероприятия өткөрдүк. 3 мероприятиянын негизинде ар бир клиентке биз жеткиргенде аракет кылдык. Бул заведениянын форматы ушундай деп. Менин оюмча ошол результаттар өзүнүн ордун тапты. Себеби кардарлардын санын, жанагы поток клиентов деп коет, күндө отуруп ошол жерде биз эсептеп аттык. Понедельник күнү ушунча адам келди, среда күнү ушунча адам келди деп туруп биз 1,5 айдын ичинде 80-90%ке көбөйттүк. Башкача айтканда адамдар келе баштады, кызыгып бул эмне экен деп. Азыр бул Чикаго рестобарынын форматы толук бардыгына белгилүү. Өздөрүнүн ар дайым келе турган клиенттери бар. Дисконтный карточкаларды киргизип, ал карточкалар аркылуу автоматтык системада биз карап турабыз. Канча адам айына канча жолу келип атат деп. Башкача айтканда өзүнүн бир мындай жамааты бар дегендей да. Ошо клуб келет, ошол эле адамдар келип, отуруп, эс алып кетет. Менин оюмча бул аябай жакшы результаттар. Себеби дегенде ар дайым 2-чү, 3-чү, 4-чү жолу келген клиент бул жанагындай одноразовый клиентке караганда биринчиден жакшы, экинчиден баалуулугу дагы чоң. Ишкердикти колдоо борбору менен ачылгандан бери иштеп келатабыз. Бул балдарды бул биздин кафе ачылганга чейин деле тааныйт болчук. Биздин жумуш башталганда дагы келип көптөгөн насаттарды, көптөгөн ойлорду айтып кетишкен. Бизде контингент өзү 23-25тен жогору адамдар келет. Себеби биздин аура, биздин мекеме ушул адамдарга татыктуу болуп атат. Бизде основной европейский кухня, японский кухня бар, русский кухня бар. Жана андан тышкары кааласа отуруп эс алып туулган күнүн жана мекемелерди өткөзүп, маарекелерди өткөзсө болот. Отдельный биздин танцплощадкабыз бар, бийлей турган караоке залыбыз бар. Ушул балдар менен иштеп келатканда көптөгөн акцияларды киргиздик. Мисалыга айтып кетсек, күндүзгү тамактанууга 20% арзандатуу. Андан тышкары ар бир адамга персональный дисконтный карталарды даярдап беришкен. Бул балдар менен иштеп келатканда дагы көптөгөн мероприятияларды өткөзгөнбүз. Ачылышына элес группасын чакырганбыз. Андан тышкары Чай-пай комеди деген аттуу кечени өткөзүп беришкен бул балдар. Жана кече жакында Абир Хасеновдун кечесин өткөзгөнбүз. Биздин 4-чү кардарыбыз бул ЧП
Ахматов ишканасы Ардеко деген бренд менен 3 жыл мурун Оштун рыногуна чыккан. Аныкы курулуш материалы болуп эсептелинет Арпен деген. Себеби дегенде бул которгондо жанагындай архитектурный пенопласт деп декоративный пенопласттарды чыгарат дагы, ошолорду кардарларга, курулуш компанияларга жана ошондой эле базарларга сатат. Ош областына Жалал Абадка жана Баткенде. Өндүрүшү өзү Ошто жайгашкан, колунда 8 бала иштейт. Ал бизге кайрылганда айткан өзү ишкердикти колдоо борборунун консультанттарына кайрылып жардам бергиле. Бул продукт өзү жаңы, көбү билбейт. Себеби дегенде бул Турцияда, Германияда, Тажикстанда жакшы иштетилет дагы, биздин рынокко кире элек ошону массовый реклама кылыш керек. Ар бир кардарга жеткириш керек. Себеби дегенде бул деле качественный продукт, ошону колдонсо болот деп маркетинговый план түзгөнбүз. 2,5 айга кандай мероприятияларды өткөрөбүз, кандай SMM-шиктер менен сүйлөшөбүз, роликтерди тартабыз, YouTube'га чыгарабыз, телевидение чыгарабыз, жана ошондой эле Ошто канча курулуш компания болсо, ошолордун сатуу бөлүмдөрүнө барып, биз өзүбүздүн сонун каталогубузду дизайнердин жардамы менен жасап, ошол каталогдорду көрсөтүп, предлагать этип сатабыз деп сүйлөштүк дагы. Анын сатуу бөлүмү жок экен. Өндүрүшү бар экен, сатуу бөлүмү жок, ошол сатуу бөлүмүн жасаш керек дегенде биз консультация берип, бөлөк контейнерден сатуу бөлүмү дагы, ошол эле контейнердин тышын кооздоп туруп, жанагындай шоурумдагы жасаганга аракет кылдык да. Клиенттер келгенде сразу тышын көрсөтөт, түшүндүрөт, Ардека деген ушундай материал деп. Ичине кирип туруп, договор түзүп, контракт түзүп, продукцияны алып кете берет. Ошондо дагы 4 жумушчу орун кошулду. Сатуу бөлүмүнө экөө, анан доставщиктерден бирөө. Дагы бир адам болсо сатуу бөлүмүнүн алкагында эле иштейт, бирок жалаң курулуш компаниялар менен. Башкача айтканда чоңураак деңгээлге чыктык. Курулуш компания менен барып, договорлорду түзүп, кээ бирлери менен накталай акчага, кээ бирлери менен ошол эле коммерческий недвижимость же үйлөргө бартер менен. Ал дагы аябай чоң жетишкендик болду. Ушундай чоң заказдарды даярдап туруп, мурда жайындасы иштеп, кышындасы эс алат эле. Азыр кышкыга дагы заказдар чыгып калды. Себеби дегенде чоң көлөмдө курулуш компаниялар акчасын беребиз, даярдап кой, жазында салабыз, же январда же февралда алып кетебиз деп аябай жакшы контракттарды түзүп, өзүнүн сатууларын 2,5 эсе көтөрдү. Ар бир 2 жума сайын, 3 жума сайын бизге консультацияга келип, результаттар ушундай болуп атат, мен ушундай деп пландаштырып атам деп консультация алып келет. Башкача айтканда, ар бир клиенттерибиз менен, кардарларыбыз менен мамиле үзүлбөдү. Алар бизге келет, биз аларга зыярат кылып барабыз, сурайбыз, жардам беребиз. Ошонун негизинде башка компаниялар кызыгып дагы мына 2020-жылга мени дагы сопровождение алгыла, планга кошкула деп бизге келатат. Биздин эшигибиз дайыма ачык. Ишкердикти колдоо борбору мына ушул 2020-жылга жаңы план менен ишти баштаганга даярбыз. Утепление жана сырткы дубалды кооздоо эсептелет. Көбүнчө Ош шаары, Ош жергеси калы эмеге эсептешет. Утепленияга эмес, жылуулукка эмес, кооздук алышат материалдарды. Айнектин чекелерине багеттер кылып алышат. Бизде Борбор шаарда 1 жыл эмгектенгенмин. Ал жерде көбүнчө жылуулугунга утеплениега алышчу эле. Азыр эми 2015 декабрда ачылган бул ишкана. Бул сезонный ишкана, сезон менен иш кылабыз.